Ассаламу алейкум, каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулар, бейтаптар жана ошол бейтаптарга жардам берип жүргөн туугандары. Сиздерге бул алдыдагы айтып аткан видео бир оору жөнүндө эмес, ушул пациенттердин ар кандай окуялары жөнүндө болмокчу. Ошолор менен бөлүшүп, ошолордун мисалында туура дарылоого бир аз түрткү болсун деген ойдо. Себеп дегенде ар кандай пациенттер келип атат. Ошолор ушул видеолорду жазганга түрткү болуп атат. Бул видео мондай баарлашуу катарында, пример катарында эч кандай даярдык жок эле. Ушул бүгүнкү келген оор пациенттерге көрүп, ошолордун артынан жазып аткан видео. Анан эч кандай монтажы жок эле. Ушул ойго келген кепти айтайын деп атам. Мындай бир ойлонуп калган жерлер, туура эмес сүйлөп алган жерлер, аларга көңүл бурбайбыз. Ушул видеонун негизги берейин деген ойду, берейин деген маңызды сиздер түшүнсөңүздөр болду. Анан дагы алдыда видеолор чыгат. Кудай буюрса алар көбүн эсе мындай бир пайдалуу бир темага арналган болот, кудай буюрса. Буга чейин дагы видеолорду жазгам, аларды ушул жакшылап монтаж кылып, бир маңыздуу жакшыраак чыгарганга кол тийбей жүрөт. Эгерде сиздерге кайсы бир тема боюнча жакшыраак видео керек болсо, сабак керек болсо, түшүндүрмө керек болсо, ошол темаларды ушул комментарийге жазып кетиңиздер. Анан кайсы бир комментарий, кайсы бир тема боюнча лайк көбүрөөк алынган болсо, ошол комментарий мен ошол боюнча жакшыраак разбор кылып, лечениялар жөнүндө айтып берейин. Ал лечениялар дагы мондай бир китепти табып алып эле ошол китептен алып, мисалы үчүн айтып койгон эмес. Бул ошол опыт боюнча, ушул биздин клиниканын опыты, биздин врачтардын, профессорлордун опыты жана ушул дүйнөлүк тренд менен ушул акыркы Европа, Кытай, Америка кандай лечение кылып атат, ошолор боюнча видео жазып берем. Анда эмесе телефонду алдыга коюп, чай ичип атсаңыз, чайды жакшылап ысытып куюп алып, менин алдыма келиңиздер телефондун алдына. Сиздерге ушул өз оюм менен бөлүшөйүн. Чогуу баарлашайлы. Кеттик. Акыркы убакта мага ошол буга чейин рак диагнозу коюлган, мисалы үчүн ашказандын рагы же ошол женский органдар жактан рак. Женский органдар дегенде кайсын айтып атам? Бул матка, яичники, шейка матки, влагалище, плюс молочная железа. Ушул органдардан мурда рак болгон, жана ичегилерден. Деги эле ушул органдардан рак диагнозу коюлуп, толук түрдө лечение алышкан. Анан лечение алгандан кийин кайсы бир убакыттан кийин болду деп, болду, мен лечение алып бүттүм, мага жетиштүү деп турмушка кирип кетишкен. Жаштарычы. Аксакалдары ушул балдарыма, туугандарыма ордук келбесин. Мен өзүм жакшы эле сезип атам, баары жакшы деп. Кээ бирөөсү болсо баягы диагнозго жакшы маани бербей эле мындай бир көңүл коштук мамиле кылып коюу. Азыр мен сиздерге мындай бир бул диагноз болгондо мондай болуп тигиндей, тиги болгондо тигиндей дебей эле ушул 5-6 пациенттин ушул оорудагы таржымалы, оорудагы жашоо окуялары боюнча айтып берейин. Өмүр баян, оору баян деген нерселер бар, ошолор боюнча. Биринчи учур боюнча, мисалы үчүн, бүгүн мага бир пациент келди. Жашы 42-де. 3 жыл мурун ошол өзү жашаган жерден операция болгон. Тажикстанда болгон экен, Душанбеде. Операция болуп, диагноз коюлган рак шейки матки деп коюлган. Химия да калган, луч да калган. Анан кайсы бир убакыт өтүп, үй бүлөдө бир аз финансылык кыйынчылык болуп,
мындай обследоваться эткенге, доктурга барганга, онкологко барганга же жөн эле УЗИге тартып өзүн текшерип турганга мүмкүнчүлүк жок болуп, Россияга иштегени келе берген. Россияга келет, бул жакта иштеп жүрөт, анан бир сезим пайда болду дейт да. Бир сезим пайда болду, ошол мурдагы алынып калган жатындын ордунда бир нерсе пайда болгондой сезим пайда болду, бирок ага көңүл бурбай жүрө бердим дейт, дагы жарым жыл иштедим дейт. Анан азыр кровотечение, в общем, кровянистое выделение, бираз боль, оору, анан плюс ошол шишик бардай сезим. Анан бизде ушул жакшы жери Москвада ушул кыргыздардын ар кандай клиникалары, консультация берүүчү кабинеттер аябай көп. Ошол жерден врачка барыптыр, гинеколог врачка, ал врач дагы карап туруп эле жок, онкологко барышыңар деп мага жиберген экен. Келип кабыл алдым, көрдүм, чынында эле рецидив, чынында эле кровотечение болуп атыптыр, гемоглобин низкий. Сурашып, ошол такташып келсем, ушул турмуштун айынан келе берген. Балдарым жаш дейт, үйлөнө элек дейт, ошолорду бутуна тургузуш керек, башка кылыш керек депчи. Ооба, ал ою туура, бирок ушул жумушка берилип коюп, баягы обследованияны унутуп коюп, себеп дегенде жок дегенде ушул 3 ай сайын УЗИ тартып турса, кайсы бир деңгээлде контроль болмок. Ошол контролдун жоктугунун айынан оор абалга калып, азыр эми ушул метастаз во влагалище, рецидив в культе влагалища, ушундай бир оор абал лимфоузелдерге тарап кеткен. Анан бул ушул женский жактан, шейка маткинин коварный жери эмнеге алып келет? Буга чейин дагы бир пациент келген бизге леченияга. Кыргызстанда көп убакыт ушул мурдагы видеолорду көрсөңүздөр айткам, ушул рак шейки матки ушул кайсы бир этапка чейин гана операция кылса болот. Мисалы үчүн шишик эгерде өзүнүн бир ордунан өтүп кетсе, стадия боюнча, анда уже операция эмес, только лучевой, анан химиотерапия берилип калат. Вот ошол пациентке дагы ошондой лечение болгон. Башында химия менен лучевой терапияны назначать этишкен, сизге операция мүмкүн эмес, ушундай кылып лечение кылабыз деген. Анан пациент айткан, жок, мен химия албайм, луч эле алам, себеби химиядан чачың түшөт, башка болот, тиги болот. Анан бирөөлөр айткан, химияны алсаң өлүп каласың деген. Албай койгон иши кылып. Анан 1 жылдан кийин баягы шишик токтобой эле кайра чоңое берген. Чоңоюп, анан влагалищеге метастаз берген. Ал метастазды дагы кайра луч кылып, внутриполосное лучевое облучение деп коет. Ошол шишиктин жанына лучту коюп, ошол менен нурланткан. Анан бирок ага карабастан деле өсө берген. Анан айла жоктун кайра химияны алган, химияны кошуп бир нече курс алган. Бирок ага дагы карабай, ошол шишик өсө берип, барып жоон ичеги, арт жактагы жоон ичеге жармашып, плюс аны дагы каптап, анан баягы буга чейин алган лучтун осложнениясы катары ошол ичеги менен влагалищенин ортосунда тешик пайда болуп калган. Медициналык тил менен айтса, бул ректовагинальный свич деп коет, же влагалищно-премокишечный свич деп коет. Ошол свич пайда болгон. Анан ал свичти плюс шишик бар, плюс метастаздар бар, влагалищеде жана тазовый лимфоузелдерде. Анан Кыргызстанда өзүнүн айтуусунда, ошол врачтын ошол пациенттин айтуусунда, аягына келгенде ошол онколог врачы мен эчтеке жардам бере албайм, каалагандай лечение кылып алыңыз дегендей айтты мага деп арызданып жүрөт. Бирок анан Россияга келишкен. Россияга келип, кызыгы частный клиникага, государственныйларды айланып чыктык дейт. Эч ким леченияга алып баштаганга мындай бир мүмкүнчүлүк болбоду. Себеп дегенде Москвада, мамлекеттик клиникаларда дарылоо аябай мындай бир акырын жүрөт. Себеп дегенде очередь аябай көп. Бир пациент рак болуп диагноз болуп келгенден кийин аны толук изилдеп туруп леченияга койгонго чейин 1,5-2 ай убакыт кетиши мүмкүн. Себеп дегенде баары ушул очередке келип такалат.
мен иштеп аткан клиника, мисалы үчүн Москвада 15 миллион пациент болсо, ошонун кеминде 8-10 миллионун жанагы ушул Москванын общий башка федералдык уровеньдеги башка региондордун да направление менен келгенде ошондо где-то бир 15 миллион калкты тейлей турган клиника. Бул жерде баягы объем чоң. Вот ушуга окшогон клиникаларга кайрылып анан батыраак лечение таба албай частный клиникага барат. Ал жерден лечение кылуунун аракетин кылып, бирок врачтар жаткырып, ооба биз операция да кылабыз, лечение да кылабыз, баары сонун болот, жата бер дейт. Жаткырып леченияны баштай электе эле жөн эле антибиотик, там обезболивающий, бираз обследованияларды кылып атып эле калп айтпайын, бирок точно бир 2 миллиондой счет чыгарып берип коет. Ушул төлөгүлө анан дагы операцияга дагы ушунча төлөйсүңөр, анан силерди операция кылып беребиз, лечение кылып беребиз деп. Анан ошол учурга келгенде баласы мага кайрылат. Ошол YouTube'дан тапканбы номерди, билбейм, через коллеги, может. Вот, ошолор менен келип мага кайрылып, текшерилип көрүп, карап көрдүк. Бир эле вариант бар болчу бизде. Бул башында стома чыгарып, ичегини, чтобы ошол жоон ичегиден влагалищеге кал өтүп, заң өтүп, ошол жактан чыгып, ошол аялдын ошол чаттагы, промежностьтагы органдардын баары ириңдеп кеткен да. Ушундай ириңдеп кеткен абалда, что баягы не то, что башка врачтар ошол жерде обработка кылганга же башка кылганга эмес, жөн эле кол тийгизгенден, жөн эле өзү заара кылгандан ооруп калган да. Ушундай баягы ачышып, баскан тургандан ачышып, жакшы жата албай, уктай албай, ушундай осложненияга алып келген. Туура эмес лечение болгону, өзүнүн туура эмес ошол жолго бурганы лечениядан, өзүн билемдик кылганы ошол нерсеге алып келген. Анан өз убагында кайрылып, өз убагында контролго албаганы. Ушул нерсе боюнча контролго толук албаган жөнүндө дагы алдыда дагы айтып берем. Бирок азыр ушул пациент жөнүндө улап кетсем. Анан бул пациент ошол бизде бир эле жол бар болчу. Ошол свичтен кал келбеш үчүн, влагалищеге кайра кал келбеш үчүн биз стома чыгарып, стома деген бул ошол свичтин үстүрөгүнөн ичегини тешип, ушул ичтин алдына, киндиктин сол жагынан чыгарып коймой, анан бир аз убакытка, мүмкүн 3 ай, мүмкүн 6 ай ошол жактан кал чыгып турат, промежностьтагы органдар уже заживать этип, баягы гной кетет, ириң кетет. Органдар өзүнө келип бир жакшы болуп калса, анан операция кылып берейли деп ойлоп атканбыз. Операцияга дагы бул өтүшүп кеткен учурда баягы шишик, жоон ичегини дагы, мисалы үчүн мочевой пузырьды дагы, баягы товарсыкты дагы, ошол шейкадагы шишик каптап кеткен болсо, анда эвисцерация деген операция бар. Бул аябай чоң объемдагы операция. Ушул малый таздагы бүт органдарды алып салып, анан ушул искусственный кишка, искусственный мочевой пузырь, мындайча айтканда, кондуит таздабайт этип, ошол менен заара жана ушул заң эки мешочкке чыгып кала тургандай кылып, ушул адамдын жашоосун, комфортун ошол оорудан кетирип, шишиктен азайтып, бир аз өмүрүн узартуу боюнча операция болмок. Биз ал кишиге ошол биринчи этап катары разгрузочный стоманы чыгардык, трансверзный стоманы. Кийин бир нече күн карап, дарыларды жазып, комплексный рекомендациялар берилди. Бул жерде ошол клинический фармаколог, гастроэнтеролог, уролог, онколог, гинеколог, хирург, ошол бүт баары менен чогулуп, мындай бир химиотерапевт, ошолор менен консультация болуп туруп, анан пациентке жибердик. 14 күндөн ошол 21 күнгө чейин ушул леченияны алып келиңиз, ушул жактан воспаление кетсин, анан биз операция жөнүндө сүйлөшөйлү деп. Анан бирок
биздин больницанын уровенинде ушул күндө алып келип перевязка кылганга мүмкүнчүлүк жок эле. Ошол жашаган жерден перевязка кыла же үйдө ушул жакшы билген адам обработка кылып ошол жерде карап турсун дедик, жибердик. Анан мен чалып сурап турдум, кандай болуп атат, мен берген рекомендацияларды кылып атасыңарбы, аткарып атасыңарбы, баары жакшыбы депчи. Алар айтып атты, ооба баары жакшы, уже легче становится, баары жакшы, Кудайга шүгүр деп мага ошол туугандар айтып атты. Бирок ошол 14 күндөн бир аз өтүп, 15-16 күн өткөндө келишти, келип текшердим, көрдүм. Бирок баягы мен айткан рекомендацияларды кылган эмес да. Эчтеке аткарган эмес. Неге десем, жок, биз баарын кылып аттык деди да. Анан көрсөм андай эмес. Анан айттым, силер кылбапсыңар десем, ооба, ооруганынан кыла албадык дейт. Ошону мага ошол биринчи, экинчи күнү эле мени алдабай эле кыла албай атабыз, эчтеке кылбай элебиз десе, я бы подумал о другом. Может, бирөөнү жибере билем, ушуну барып, ушундай обработка кылып кел, же аны чакыра билем, бир жолдорун издеп табып көрмөкпүз да. Бирок ал нерсе болгон эмес да. Себеп дегенде менде дагы пациент көп, баягы барып, анын үйгө барып каждый раз аны карап кылып бергенге мүмкүнчүлүк жок. Москва чоң дегендей. Анан ушундай абал создавать этилип калды. Анан коллегалар менен кеңешип көрүп, химиотерапия берип турууну көздөдүк. Азыр эми пациент Кыргызстанга барып кайра химия алууну чечти. Себеби дегенде бизде ал нерсе аябай кымбат экен. Москвада алып берүү. Айтайын дегеним, ушундай осложнениясы бар. Өз убагында лечение кылбаган, өз убагында обследование кылбагандын. Ал адамдын жашоо комфорту уже мындай дегенде аябай төмөн түшүп кеткен. Биринчиден эл арасында басып жүрө албайт. Экинчиден постоянная боль. Постоянно ооруп турат. Үчүнчүдөн жакшы заара кылып, жакшы заңгар ушул туалет кыла албайт. Төртүнчүдөн бирөө менен сүйлөшүп отура албайт. Бешинчиден нормально тамак жей албайт. Мына ушундай өтүп аябай чоң осложненияларга алып келет. Анан дагы бир ушундай окуя. Мага дагы бир пациент келген. Себеп дегенде бул оору менен баягы женский оорулар менен ооруган пациенттер көп болгон үчүн, онкология менен, ушул мага дагы көп ошол пациенттер келип калып атат. Пациент келди, жашы 55-те, эммеден УЗИден, МРТдан жазып атат, что шейка маткада образование бар деп. МРТ тарта элек болчу ага чейин, УЗИден эле келди, образование бар деп. Анан биопсияга даярдап, анын алдынан кан анализдерин алып, башканы алып текшерип көрсө ошол блок мочеточников, ошол шишик чоңоюп, баягы телпит этип, көрүнбөй жүрө берип, шишик чоңоюп, баягы табарсыкка келген тамырды, бөйрөктөн табарсыкка келген тамырды кысып, баягы сийдик чыкпай калган пациентте. Бирок аны деле айткан эмес магачы. Мен сие албай атам, бөйрөгүм ооруп атат деп айткан эмес да, жашырган аны. Только ошол шишик бар деп эле отурган да, мындай аз сүйлөп аткан, мындай бир кыйналгандай болуп аткан, бирок ойлогом ошол шишик үчүн эле кыйналып атат го, бөйрөктөрдөн эмес го депчи. Анан пациентти карап көрдүм, давайте сиздерден биопсия алып, ошол гистологияны текшерели, ага чейин могул кан анализдерин тапшырыңыз, бул ЭКГ тартыңыз, тигини көрөлү, муну көрөлү деп карасам, канында ошол бөйрөктө креатинин деген показатель бар, ошол өзү мындай болсо бир калп айтпайм 100 эсе чоңоюп кеткен, 100 эсе болгондо аябай көп болуп кетеби? Ошол 1,5 миңге чыгып кеткен да, креатининчи. 15 эсе болуп калат экен, где-то бир 15 эсе көбөйүп кеткен. Вот. Анан бул деген ошол бөйрөк уже жакшы функционировать эте албай атат. Сийдик зара чыкпай атат. Ушундай абалга келип калган. Ал учурда адам шишиктен эмес, ошол зара чыкпай калгандан мындай бир чыкпай калгандан кайтыш болуп кетиши мүмкүн да. Скорый менен чакырып, ошол нефростома коюлуп, ошол бөйрөктөн сийдик чыга турган трубкалар коюлуп, анан биопсия алынып, диагноз коюлган. Азыр эми дагы обследованияларда жүрөт.
Кудай буюрса дальнейший леченияны дагы определять этебиз. Бул ошол өз убагында кайрылбагандын окуясы. Анан дагы кандай бир окуя? Дагы бир окуяны айтып берейин. Бул молочный железа боюнча. Ал жөнүндө ал окуя экиге бөлүнөт. Биринчиси бир пациент фиброаденома деген нерсе бар. Бул көп эле пациенттерде пайда болгон. Кыргызстанда текшерилген аялдардын көбүндө дагы айтышы мүмкүн. Баягы диффузный мастопатия деп башында баштап дагы башкалар айтат. Кийин у кого-то там фиброаденома. Фиброаденома деген бул ошол жировой ткань уже бир аз өзү негизи эле молочный железа железистый ткань да. Ошодо бирок ичинде жировые включения всегда есть. Жировой ткань бар. Бирок ошол кайсы бир учурда чогуу өзгөрүп фиброаденома деген нерсеге алып келет. Ал 3 сантиметрге чейин биз наблюдать этебиз да. Карайбыз, күтөбүз, эмнекен, кандай керек болсо ошодон пункция алып же биопсия алып текшерип көрүшүбүз мүмкүн. Точно эле фиброаденомабы депчи. Себеп дегенде УЗИден көргөндө фиброаденома менен опухоль башкача. Баягы злокачественный опухоль, рак башкача көрүнөт да. Вот. Бир пациентке фиброаденома деп алдын ала так биопсия дагы албай так диагноз койбой эле ошол удаление болуп калган. Анда дагы фиброаденоманы удалять этпей секторальный резекция кылышкан. Анан кайра эле көргөндө баягыдан рак чыгып калган. Рак чыккандан кийин пациентти дообследование кылбай же кайра операция кылып толук мастектомия кылып көкүрөктү алып салбай баягы химиотерапия назначать этишкен. Бирок ошону берип аткан учурда прогрессия болуп өсүп, лучевой да берген эмес, метастаздар тарап, баягы жаш кыздын мындай бир өмүрүнө оорчулук келген да, мындайча айтканда. Вот. Анан экинчи случайда ошондой эле фиброаденома менен барган пациентти алдын ала текшербей туруп эле мастектомия кылып салган. Мастектомия деген бул ушул көкүрөктү алып салган. Бир көкүрөгүн, сол көкүрөгүн алып салган. Алып кийин текшерип көрсө, ал жактан раковый клеткалар чыкпай эле, жөнөкөй эле фиброаденома чыгып калган. Бул доброкачественное образование, бул зло эмес. Бул учурда баягы ошондой мастектомия кылуунун кажети жок эле. Бул да ушундай бир окуя. Анан акыркы ушул молочный железа боюнча дагы бир эмени айтып берейин пациентти. Жаш пациент 40-тар чамасындагы Кыргызстанда текшерилип көрүп, внутрипротоковая карцинома инситу деген диагноз коюлат. Бул ушул көкүрөк рагы менен ооруган пациенттер жакшы билишет. Ошондой диагноз коюлат. Анан ал боюнча пациент операцияга алынат. Операцияда секторальный резекция деген бар. Ошол секторду эле, шишик бар секторду эле кесип алып салмай. Кесип алып салышат дагы врачтар. Эми мен айтып аткан окуялардын көбү эле ушул Кыргызстанда болгон окуялар. Эч кимди, эч бир врачты жаман кылдың, жакшы кылдың деп айтпайм. Бул баягы ушул отдельный случайлар. Мындай случайлар Москвада, Европада, Америкада деле болот. Бирок мындай бир мынчалык мындай бир глупо болбойт да. Но болот ар кандай учурлар. Вот. Ошол пациент ошол внутрипотоковый карцинома инситу деп нулевой стадия боюнча операция болунат, секторальный резекция кылынат, текшерилет, гистологияны Кыргызстанда текшерет. Анан Россияда жиберип Россиядан текшертет, бирок эч ким, бирок ошондо да диагноз коюлат, ошол эле диагноз. Бирок эч ким айткан эмес, ошол кесилген шишикте четинде калганбы, калган эмеспи депчи. Себеп дегенде ар бир алынган орган, ар бир алынган шишик гистологияда майдаланып кесилип, ошол шишиктин бир бурчук алып кеттиби, алып кетпедиби деп жазылат. А вот ушул именно пациенттикин ал калганбы, калган эмеспи жазган эмес. Анан мага чыгышкан, мен анын гистологический препараттарын алдырып, ушул жерден больницадан текшерттирдим кайрадан өзүбүздөн. Текшерттирип көрсөм, биздеги гистологдор айтты, край калып кетиптир депчи. Край резекция калып кетиптир, шишиктин бир бурчук калып кеткен деген диагноз чыгарып берди. Анан пациентти чакырттым, бул жака келди, кайра текшерттик, обследование кылдык.
ооба МРТ тарттырдык, маммография, УЗИ баарын карасак шишик бар экен. Бир бурчу чыгып калып кеткен дегендей диагноз чыккан. Анан подмышечный лимфаденопатия болгон. Пока биз пациентти бул жактан текшерип кайра чакыргы чейин Кыргызстанда ошол пациент онкологторго барганда ага химиотерапия жазып берип койгон. Ушул химияны консилиум өткөрүп, сен химия аласың деп баягы жазып берип койгон. Бирок кандай химия алганын жөнүндө айтпай эле коеюн. Бирок алгы чейин бул жака келе берген, бул жерин текшерип көрсөк, подмышечный лимфаденопатия деп ушул колтуктагы бездер чоңоюп калган деген. Колтукта бездер чоңоюп калган чындап эле ошол жака метастаз болсо, биз леченияны башкача кылмакпыз. Бирок биз аны текшерип көрдүк, ошону пункция кылып, ошону гистологдор, цитологдор текшерип берди, айтты, жок, бул жөн эле воспалительный гиперплазия экен, ал жакта метастаз жок экен деген диагноз чыгарып берди. Анан биз аларга ишенип, баарын текшерип көрүп, анан кайра операцияга алдык. Сол көкүрөктүн баары кетти, гистологияга тапшырттым. Текшерип көрсөк, баягы ошол внутрипротоковый карцинома деген инситу башка дагы көкүрөктүн башка бурчтарында дагы бар экен эле, 3 жеринде бар экен эле. Алар баягы жакшы көрүнбөй, жакшы каралбай, плюс мурдагы шишиктин да калып кеткен участогу дагы табылды. Жана ошого кошо эле дагы башка рак, биринчи стадия, башкача рактын түрү дагы бар экен, ал дагы табылды. Жана баягы чын эле колтуктагы бездер таза болуп чыкты. Анан дагы айта турган нерсе, баягы сосокту дагы ошол рак бар экен деген диагноз коюлду. Себеби муну неге сосокту обязательно айтып атам? Себеби дегенде көпчүлүк пациенттер ушул сосокту калтырып койсок болобу, сулуулук үчүн, мисалы үчүн мен эртең операция кылып көкүрөктү алдырып, лечение кылып, мисалы үчүн химия алып же башка алып бүткөндөн кийин кайра имплант коюп жүргөндө ошол сосок жок болсо, мисалы үчүн мындай бир сулуулук жок, женственность жок болуп калабы деген ой пайда болот экен. Жок. Бул жерде сиздер үчүн мына айтып аткан история. Жана сиздер үчүн бул ден соолук эч кандай сулуулук менен тең турбаш керек. Балдарыңыздардын келечеги, ошолордун жакшылыктарын көрүү, небере чоңойтуу, башка кылуу деген ушундай жашоодо көп бакыттын баары ошо майда чүйдө сулуулук менен эч качан байланышы болбошу керек. Бул сулуулук жөнүндө дагы баягы көбүнчө аял кишилерде кыйналып, жаны ачышып, ошол баягы кал, заң через влагалище чыгып атса дагы, жок, мени стома чыгарбай эле кой деген пациенттер. Себеп дегенде ал некрасиво, неудобно депчи, ден соолук эмес, ошону ойлонгон. Же болбосо рак бар болсо, органды полный алып салайын десең, жок, ошол рак деле алып сал, болду мага дейт да. Рак деле алып сал деген, калган орган кала берсин деген, бул барабар дегени, бул өмүрүмө 10 жылга кыскартып кое бер деген нерсе да. Метастаз берсе бере берсин, мен азыр сулуу болоюн, бирок эртең өлсөм өлүп кала берейин деген, ачыгын айткандачы, деген кеп. Мына ушундай окуялар аябай көп. Анан ашказан рагы боюнча дагы видеолор чыккан. Ошол учурда дагы көпчүлүк пациенттер баягы рак диагнозу коюлат, бирок акыбалы жакшы, ден соолугу чың, спорт менен заниматься этет, же болбосо машинасын айдап жумушка барып келет, баары жакшы, өзүнүн сонун сезип турат, бирок ичинде 4 стадия ашказан рагы. Ошого карабастан пациент баягы текшерилип көргөндөн кийин, менин баарым жакшы эле го, может пронесет, может баары жакшы болуп кетет, коем, ошол химияны алсам оор экен, албай эле коеюн, операция кылдырсам болобу экен деп барат. Операция кылчу анча-мынча хирургтар кылып деле коет аны, кылбай турган операцияны деле. Анан өмүрү кыскарып, осложнение бергени эмне болот? Тамак өтпөй калат, кан түшүп кетет, ич шишип кетет, ушундай бир аябай оор абалда келет. Өз убагында лечение кылбагандын итогу
ар дайым чоң осложнениялар. Жана өз убагында лечение кылбаган рак бат эле кемирип адамды жеп коет. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, азыр баарым жакшы, чуркап атам, иш кылып атам, жумуш кылып атам, эч нерсени сезбей атам дейсиз. Бирок ал 2-3 жылда сизди жеп коюшу мүмкүн. Анан обследование көрүнүп туруу жөнүндө айтарым. Ар бир химия баштайсызбы, мисалы үчүн ракты тапкандан кийин же операция кыласызбы, алдын ала жок дегенде компьютерный томография деген нерсени тартыш керек контраст мененчи. Обязательно тартыш керек. Ошол нерсе керек. Кереги жок деп врач айтса дагы, эгер сиздин акчаңыз бар болсо, тартып коюш керек. Эгер сиз өмүрүңүздү улантып, эгер сиздин жашыңыз жаш болсо, балдарыңыз бар болсо, келечекте жашагыңыз келсе көбүрөөк, ошону тартып коюш керек. Башында диагноз койгондо эле ошону тартыш керек. Ошого карап туруп так диагноз коюш керек. Томографияга карап туруп. Анан леченияны башташ керек. Операция кылдыңбы, химия кылдыңбы, ошол курс бүткөндөн кийин, лечениянын курсу бүткөндөн кийин дагы тартыш керек. Мисалы үчүн химиотерапия берип атат сиздерге. Рак яичников, рак желудка, рак кишки, без разницы, какой-то определенный этап бар, мисалы үчүн 3 курстан кийин, 6 курстан кийин, 10 курстан, 12 курстан кийин деген мындай бир определенный этап бар. Ошондо мисалы үчүн рак яичниковто 3 курс химия алдыңыз мүмкүн. 3 курс алдыңыз, например, айтып атам да, 3 курс химия алдыңыз, анан дагы томографияга түшөсүз. Буга чейинки томография менен кийинки томографиянын дискин экөөнү мондай коюп туруп, экөөнү салыштырат. Салыштырып көрүп, анан сизге разницаны айтып берет. Азыр берген лечениябыз сизге мондай жардам бериптир. Мындай жардам бериптир. Бул кичирейиптир, бул чоңоюптур. Онкологияда миллиметрге кичирейсе дагы бул эффект деген нерсе бар. Эффект бар, значит. Ошол берилип аткан лечениянын эффект бар. 1 миллиметрге кичинерсе дагы. Аны сиз УЗИ менен эч качан биле албайсыз. Эч качан биле албайсыз аны. УЗИге жиберет, мисалы үчүн, УЗИге тартып коерсиңиз, УЗИге барып тартыласыз. Бир УЗИ аны 1 миллиметр чоң, 1 миллиметр кичине деп кийинкиси жазып берет. Аны бири-бирине салыштыра албайсың, документ катары кагаздан башка эчтеке жок. Бирок томографияга түшкөндө анын баары дискке түшөт, анын баары сакталып калат, аны кийин эки компьютерге мондай ачып туруп, бети менен коюп, ошону бири-бирине салыштырып, размерлери менен ошонун кайсы өзгөрдү, кайсы жагы жок, мисалы үчүн метастаз пайда болбоду, лечение кандай кетет, текшерсе болот. 3 курстан кийин текшердиңиз эффекти жакшы болсо, химияны уланттыңыз же операция кылдыңыз, эффект жакшы болбой атса, терапияны алмаштырдыңыз, мисалы үчүн химиянын дагы түрлөрү бар, ар кандай, мисалы үчүн. Ошол башка түргө алмаштырдык, леченияны уланттык, анан дагы 3 курс же дагы 6 курстан кийин дагы томография тарттык, дагы текшердик, көрдүк, все хорошо, живем дальше. Анан баары лечение болуп, баары жакшы бүттү деп, бирок өмүрүңүздө бир жолу рак диагноз коюлгандан кийин баары бүттү, лечение айыктың дегенден кийин дагы, мисалы үчүн, 3 ай сайын, мен дагы бир жолу мурда видеолордо айткам, ошондон кийин рак диагноз коюлуп, лечение бүткөндөн жылдан баштап 3 жыл катары менен сиз 3 ай сайын 3 ай сайын бир жолу УЗИге тартылып, жана кандагы онкомаркерлерди текшерип туруш керек болот. Анан кийин 1 жыл сайын, ошол эле жылы 3 ай сайын текшерилип атасыз УЗИге, анан жылына бир жолу, мисалы үчүн, КТ же МРТ тартып, ошол рак пайда болгон жерлерди текшерип коюш керек. Мисалы үчүн, УЗИден көрбөй калышы мүмкүн, жаңы башталып аткан учурларын. Томографияны же МРТдан көрдү, анан уже леченияны өз убагында кайра баштадык. Бул деген өмүрдү узартат. Ошондой туура так лечения менен 20 жыл, 30 жыл жашап жүргөн пациенттер бар. Муну мен асмандан алып айтып аткан жокмун. Анан дагы айтчу нерсе, анан ошол ар 3 ай сайын текшерилүү, жок дегенде 3 жыл туруш керек. Анан 3 жылдан кийин 6 айга өтүңүз. Анан 1 жылда бир, мына өзүңүздү ар дайым карап, текшерилип, дарыланып турсаңыз, сизге эч кандай ушул кайра метастаз, кайра прогрессия, рецидив, кыйналуу, ар кандай осложнениялар деген нерсе жок болот. Ооба, кээ бир учурда операцияң да жардам бербей, химияң да жардам бербей калган ушундай бир
стадиялар болуп калат, ушундай бир рактын түрлөрү болуп калат. Бирок аларды албаганда леченияга баш берчү рактын түрлөрү алдыганча көп. Ошон үчүн баягы осложнение берип кыйналып, адам аябай ушундай бир оору менен күрөшүп, төшөктөн тура албай калганда, ушундай слабый болуп калганда, жалдырап турган маалда ушу балдары чуркап келгени, балдары чуркап суранганы өз убагында текшертпей коюп, өз убагында карабай коюп, анан кыйналганда гана мен бүт дүйнөмдү берем, баарын ал, бирок сактап кал, ушуну өмүрүн узарт, ушунун оорусун кетир деген туура эмес болуп калат. Туура эмес болуп калат. Жакшы күндөргө Аллахым сиздердин тапкан акчаларыңыздарды буйрусун, ден соолугуңуздар чың болсун, жана мындан көбүрөөк, керектүүрөөк маалыматтарды Кудайым буйруса жазып чыгарганга аракет кылам. Азыр бир аз менде убакыт мүмкүнчүлүк болбой атат. Пациенттер көп, плюс ага кошо дагы бир аз ошол Кыргызстандан, Москвадагы кыргыздар, Кыргызстандагы кыргыздар көп кайрылып, ошолорго дагы жардам берүү аракетинде бир аз ошол чыгарчу сабактар азайып кетти. Баары алдыда. Бул видео эч кандай монтаж жок эле чыгат. Ошон үчүн туура кабыл алып коюңуздар.